оңой жолу. Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Асель Кадырбекова. Көзүм начарлап жатат. Туркияга барып дарыланып келсекпи деп жатабыз. Ырчы Асель Кадырбекова. Авариядан кийин көзүнүн көрүүсү начарлап, мыкты дарыгер издеп жатканын айтты. Бул тууралуу ырчы кыздын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Менин көзүм аварияга чейин 100% жакшы болчу. Анан кырсыктан кийин эле жакшы көрбөй калдым. Окулисттер көзүмдү жакшы дейт. Балким башыман катуу сокку алгандан улам окшойт. Жакшы невропатолог дарыгер издеп жатабыз. Мени очки тагынба деди. Бирок көз айнексиз жакшы көрбөй жатам, деди ырчы кыз. Ар бир 5-6 айда бирден ден соолугумду текшертип турушум керек. Жаңы жылдан кийин Туркияга дарыланууга барып келели деп жатабыз. Ал жакта жакшы дарыгерлер бар деп жатышат, деп кошумчалады Кадырбекова. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Бекборбиев Кыргызстандын аталышын кыргыз каганаты деп өзгөртүүнү сунуштап жатат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев өлкөнүн аталышын кыргыз каганаты деп өзгөртүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу ырчынын Facebook баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип, Барометр билдирет. Илгери борборубуз Фрунзе кезинде Бишкек кылып өзгөртөлү деген сунуш менен Мыктыбек Арсанбек курсташ досум экөөбүз митинг уюштурдук эле. Студент кезибиз, ректорго чейин чакыртылып, окуудан чыгарылып калуу коркунучу дагы болгон. Бизди шылдыңдап күлгөндөр, эски жашоону эңсегендер деп жаман сүйлөгөндөр да болгон. Бирок кийин өзгөртүлдү. Азыр чет өлкөдөн бирөө келсе, кыргыз жергесине келип атат. Фрунзеге эмес, Бишкекке, бул түшүнгөн адамга сыймык. Республика деген латын сөзүнүн ордуна каганат аталалы деген сунушумду Атамбаевдин убагында көтөрдүм эле. Фейктер жеп коеюн деген. Кээ бир шарда өсүп калгандарга улуту башка жарандарыбызга бул маселе болбогон эле нерседей көрүнүшү мүмкүн. Же таптакыр жактырбайт. А мен үчүн чоң мааниси бар. Тарыхка кайрылып тактап алмайын. Келечек бүдөмүк. Азыр деле көп адам түшүнбөйт экен. Ошондон оңолуп кетебизби, жыргап кетебизби деп. Жок, жыргап кетпейсиң. Сен жөн гана латынча жазылган республикада эмес, кыргызча ататегиң жашап келаткан каганатта гана жашап каласың. Бул маселеде саясат болбошу керек. Саясат өз жолу менен боло берсин жана боло берет. Биз өлгөндөн кийин деле боло берет. Ал эми ата-баба курган каганат кала берет. Хандык келет турбайбы дегендер дагы болуп атат. Мыйзам менен өлкөнүн аталышын байланыштыруу бул жеткен кемпайлык. Өлкөнүн баш мыйзамы, башкаруу системасына аталыштын эч кандай байланышы жок. Кыргыздар чоң мамлекет түзө алган эл. Көп элдерде мындай которуп ала турган сөздөрү жок. Ал эми биз сыймык менен каганат аталып жүрсөк жарашат. Анткени ата-бабаларыбыз далай канын төгүп, бизге мындай мүмкүнчүлүк берген, деп жазды ырчы. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Топтошкон аялдар жаш кыздын кыздык белгисин зордоп текшерген видео тарады. Өзбекстандын Хорезм облусундагы бир топ аялдар жаш кыздын кыздыгын текшерген видео боюнча кылмыш иши козголду. Хорезм облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, окуя 7-октябрда Үргөнч шаарында болгон. Укук коргоо органдары окуяга катышкан аялдардын ким экендигин аныкташты. Кылмыш иши козголгону, тергөө амалдары жүрүп жатканы маалымдалды. Аталган видео тасма боюнча Өзбекстандын жергиликтүү айрым аялдар тобу социалдык тармактарда бир топ сын көз караштарын билдирип, окуя аялдарды кемсинтүү, укугун басмырлоо катары баалашкан. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Каныбек Иманалиев. Көлдүк аксакалдар айланайын, бул тентек балаңар элди укпай жатат. Кетпейсиңерби? Каныбек Иманалиев ошондой эле көлдүк аксакалдарга кайрылды. Бул тентек балаңар эч кимди укпай жатат. Балким силерди угар. Эгерде аксакалдарды укпаганда кимди угат? Көлгө алып кетпейсиңерби?
Губернатор болсун, иштесин, анан келсин. Элдин тагдыры оюнчук эмес. Бизди укпаса да, элди укпаса да жалаң фейктерди угуп калды. Текебаев Садыр Жапаров президент болуп калса, Түркмөнстан болуп калат деп жаңылышты. Жок, андай эмес. Кыргызстан экинчи Афганистан болот. Анткени бийликке күч менен бара жатат, деп сөзүн жыйынтыктады. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Кудагыйыма кызымды көлөкөгө баккам десем мен деле күн көрсөтпөйм деди. Апей ботом, эмне дейт? Элдер тым-тырс, баарынын көзү экөөбүздө. Мен деле эмне кылышты билбей туруп калдым. Тамаша дейин десем кудагыйым олутту карап турат. Жок, мындай болсо кызымды бербейм. Быйыл көкүрөк күчүгүбүздү күйөөгө узаттык. Күйөө баланы жакшы тааныйм. Экөө 6 жылдан бери сүйлөшүп жүрүшөт. Жамандык жакшылыкта үйгө келип кол кабыш кылып кетчү. Элпек, жөнөкөй. Анан өтө боорукер жигит. Муну ким тарбиялады экен деп ойлонуп койчумун. Мынтип кыз узатууда акыры ата-энеси менен тааныштык. Кыз узатууну үйдөн өткөрдүк. Күйөөм экөөбүз топтоп жүргөн акчабызды алып чыктык. Жайнатып дасторкон жайдык. Тууган уруктарды, дос курбуларды чакырдык. Мал союп, боорсок бышырып конокторду күтүп отурдук. Кызыма ак көйнөгү аябай жарашты. Кийип алып көзгүнүн алдында турганын көрүп. Атасы экөөбүз жашып алдык. Кече бойтоңдоп чуркап жүрдү эле. Мына мынтип уядан учуп кетип жатат. Апа, ата, эмне ыйлап жатасыңар? Бурчта ыйлап турганыбызды көрүп, чуркап келип кучактады. Чогуу бир жашып алдык. Оо кудалар, машинасын болушунча пипилдетип кирип келишти. Көчөнүн баарын элешти го чиркин. Биринчи куда түштү. Кулдугу бар экенин айтып ийилип кирди. Артынан кудагый чыкты. Сулуу чамак, толмош келген, чачы кыска аял экен. Кызыма сөйкө салып жаткан. Кудагый, кызымды көлөкө жерге бапестеп баккам. Коркпоңуз, мен деле күн көрсөтпөйм. Ыя, бир саамдан кийин тизесин чаап каткырып кирди. Ага кошулуп элдин баары жарылды. А мен тамаша экенин кайдан билдим? Ишенип алганымды айтпайсыңарбы? Андан кийин жаныма келип, кудагый, менин кызым жок. Макул болсоңуз кызыңызды келин эмес, кыз кылып алайын, деди. Жашылданган көзүм менен башымды ийкедим. Ошентип тамашакөй кудагыйлуу болдум. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Тилек Токтогазиев. Мен Конституциянын өзгөрүшүнө каршымын. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Конституциянын өзгөрүшүнө каршы экенин социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Мен Конституциянын өзгөрүшүнө каршымын. Бул БШЛ коомдун бөлүнүшүнө алып келет. Бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулат. Ошондой эле биз өнүгүүдөн артта калабыз. Бизге адамдын эмес, мыйзамдын диктатурасы керек. Оюндун эрежелерин мыйзам аныкташы керек. Баарыбыз коомдук келишимди сыйлоону үйрөнүшүбүз керек. Эгерде коомдун бир бөлүгү бул келишимдеги өзгөртүүлөрдү жактырбаса, анда аны күч менен таңуулоого болбойт. Эртеби кечпи бул жарылууга алып келет. Ошондуктан мыйзамга өзгөртүү киргизип жаткан авторлорду шашылбоого жана жалпы коомчулукту ар бир пункт боюнча ачык талкууга чакырууга чакырам. Конституция консенсус менен гана кабыл алынышы керек. Болбосо кийинки саясий туруксуздуктун толкуну үчүн силер жооптуу болосуңар, дейт Токтогазиев. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи.